Кайнука уруусу менен болгон казат. Бадыр жеңиши мусулмандар үчүн да, Курайш капырлары үчүн дагы мындан кийинки жашоону өзгөртө турган окуя болду. Мусулмандардын жеңиши чөл элине шамалдай тарап, жарым аралдын бул чүлкөмүндө эми аларга тең ата болчудай эч ким жок экенин далилдеди. Мындай абал мусулмандарга алардын динди дагы кенен жайылтуусуна оңтойлуу шарт түздү. Ал эми Курайш капырларында абал башкача. Алар мурдуна таш тийген торпоктой болуп, тынчып калбасы бышык эле. Жеңилүү ызасы канын кайнатып, көрө албастык ичкүйдүлүк күчөп, эми алардын душмандыгы мурдагыдан да көбөйдү. Ачыктан ачык болобу, жашыруун болобу, кыскасы мусулмандарды көргөн жеринде өлтүрүп, кубалап, талап тоноп, айтор колунан келгенин жасай башташты. Мына ушундай майда чүйдө уруш талаштарды эске албаганда, Бадыр согушунан кийинки айтпаса болбой турган дагы бир казат Кайнукка уруусу менен мусулмандардын ортосунда болду. Мусулмандардын Бадырдан жеңиш менен келүүсү Мадинадагы жөөттөрдү ийне менен сайгандай эле чочутту. Негизи Мадинада жөөттөрдүн 3 уруусу жашайт эле: Курайза, Надыр жана Кайнука уруулары. Булардын ичинен Кайнука уруусу алтын күмүш менен иш алып барып, зергерлик кылып бай жашоочу жана Мадинада өздөрүн ак сөөк катары сезчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага көчүп келгенде, жалпы жөөт уруулары менен катар Кайнука уруусу менен да тынчтык келишимин түзгөн. Жөөттөр исламдан кабары бар калк болгон. Алардын илгерки китептеринде акыркы пайгамбар жана акыркы дин тууралуу айтылган болчу. Ошого карабастан алар динге кирбеди. Куранда да жөөттөр тууралуу өтө көп айтылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир канча жолу аларга дават кылып динге чакырды. Бирок алардын өтө азы гана динге кирди. Динге киргендердин арасында Абдулла бин Сулам бар болчу. Бадыр согушунан кийин да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кайнука базарына барып, андагы жөөттөргө: Алладан корккула, Курайш капырларынын башына түшкөн кайгыга силер да кириптер болуп калбагыла. Силер менин пайгамбар экенимди жакшы билесиңер. Динди кабыл кылгыла, деп кайрылат. Жөөттөр кайдан сөз уксун? Эй Мухаммад, сен согушканды билбеген бирөөлөрдү жеңип алып кыйын болбо. Бизде аларга теңебе? Биз согуш ишин жакшы билген элбиз, деп моюн толгойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Кайнукка уруусуна ырайым кылып туура жолго үндөп эскерткенине алар ушинтип тескери жооп беришти. Бул окуядан кийин Алла Таала: капыр болгондорго бул дүйнөдө шек күмөнсүз жеңилесиңер, акыретте болсо тозокко топтолосуңар. Ал эң жаман жай деген аятты түшүрдү. Алу Имран сүрөсү 12 аят. Ушинтип Кайнука жөөттөрү мусулмандар менен түзгөн келишимди алгачкылардан болуп бузушту. Дал ушул күндөрү жөөттөр менен мусулмандардын ортосунда быкшып турган отко май чачкан окуя болду. Мусулман аялдардын бирөөсү Кайнука жөөттөрүнүн дүкөнүнө кирип калат. Андагы жөөттөр анын бетин ачмакчы болуп, жоолугун тарткылап тийише баштайт. Аял жерге отура калып бетин жабат. Бирөөсү тикенек менен анын этегин далысына тепчип коет. Аял ордунан турганда этеги көтөрүлүп калат. Жөөттөр аны шылдыңдап кыраан каткырык салат. Ызасына чыдабаган аял катуу кыйкырып жиберет. Дүкөндөн жанынан өтүп бара жаткан мусулмандардын бири чуркап келип, уруш башталып кетет. Натыйжада жөөттөрдүн бири менен жанагы мусулман каза болот. Ушинтип мусулмандар менен жөөттөр эки араам болуп тирешип калышат. Ушул мезгилде урушка уруксаат берилген. Эгер сени менен келишим түзгөн коомдун кыянат кылуусун байкасаң, убада келишимди таштап сал. Келишим бузулганын силер да, алар да бирдей билгиле. Чынында Алла кыянатчыларды жакшы көрбөйт, деген аят түшкөнү айтылат. Жогорудагы аят Анфал сүрөсүнүн 58 аяты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тездик менен мусулман аскерлерин топтоп, Кайнука уруусунун оторуна жөнөйт. Алар отурукташкан жерин айланта курчаган чебине бекинип, урушка чыкпай коюшат. Мусулмандар чепти 15 күн курчап жатышат. Буга чейин
Жөөттөр менен жеңичинен байланышып, мусулмандарга каршы согушка даярданып жүргөн эки жүздүүлөр жөөттөрдүн мындай абалга кириптер болгонуна чочулап, аларга кандай жардам берүүнүн айласын издей баштады. Эки жүздүүлөрдүн башында турган Абдулла бин Убай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, аларды бошотууну суранат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам негизи эле аларды өлтүрүүнү каалаган эмес эле. Абдулла бин Убайдын бир канча жолу өтүнүчүнөн кийин курчоону бошотуп, 3 күн аралыгында жөөттөрдүн Мадинадан чыгып кетүүсүн талап кылды. Көздөрүнө өлүм элестеп, эмне кылар айласын таппай турган жөөттөр кубанып, Шам тарапка чыгып кетишти. Абдулла бин Убай менен болгон окуя тууралуу Алла Таала төмөнкү аяттарды түшүргөн. О ыйман келтиргендер, жөөттөр менен христиандарды дос тутпагыла. Алар бири-биринин досу. Силерден кимде ким аларды дос тутса, демек ал ошолордон. Албетте Алла залым адамдарды туура жолго баштабайт. Анан сен, Мухаммад, жүрөгүндө эки жүздүүлүк оорусу бар адамдардын, алар жөөттөр тарапка умтулуп, эгер буларды дос тутпай койсок, бизге ооматсыздык жетип калуусунан коркобуз дегендерин көрөсүң. Алла жеңишти же болбосо өзү тарабынан аларды шерменде кыла турган бир ишти берип калгысы бардыр. Ошондо алар эки жүздүүлөр жүрөктөрүнө каткан арам ойлоруна бушайман болуп калышат. Ыйман келтирген адамдар эки жүздүүлөрдүн жосунсуз жоруктарынан кыжырданып, кайра ант ичип, биз силер мененбиз дегендер ушуларбы дешет. Алардын иштери дүйнөдө текке кетти жана акыретте зыян тартуучуларга айланышты. О ыймандуулар, силердин араңардан кимде ким дининен кайтса, жакын арада аларды кетирип, ордуна Алла аларды сүйө турган, алар дагы аны сүйө турган. Ыймандууларга ырайымдуу, капырларга каардуу, Алланын жолунда мал жандарын аябай жихад кыла турган жана айыптоочу адамдардын ушактарынан коркпогон бир коомду алып келет. Бул Алланын пазилети, аны каалаган пенделерине берет. Алла жакшылыкта кенен жана билүүчү. О ыймандуулар, силердин досуңар Алла, анын пайгамбары жана ыйман келтирген адамдар. Алар моюн сунган абалда намазды толук аткарышат жана зекетти беришет. Ким Алланы, анын пайгамбарын жана ыймандуу адамдарды дос тутса, алар Алланын жамааты болуп саналат. Албетте, Алланын жамааты гана жеңүүчү. О ыймандуулар, силердин диниңерди шылдың кылып алган капырлар менен силерден мурда китеп берилгендерди дос тутпагыла. Эгер момун болсоңор, Алладан корккула. Маида сүрөсү 51-57 аяттар. Кайнукка жөөттөрү кабылган бале Мадинадагы башка жөөттөрдүн дагы шагын сындырды. Башка уруу болгону менен түбү бир эмеспи, аларга жардам колун узата албаганына өкүнүп, ананда алардан калган курал-жарак, мал-мүлккө мусулмандардын ээ болгонуна ичи тарып, бирок алсыздыгынан унчук албай кала беришти. Түшүндүрмө. Бул окуя хижранын 2-жылында болгон. Мындан сырткары, бул жылы биз билип ала турган дагы бир канча окуялар болуп өткөн. Алар: биринчиси, Рамазан айында орозо кармоонун парз болуусу. Хижраттан 18 ай өткөндө Алла Таала орозону парз кылган Бакара сүрөсүнүн 183-185 аяттарын түшүргөн. Экинчи, ушул эле жылы Рамазан айында садака битир милдеттендирилди. Үчүнчү, Рамазан айы бүткөндө алгачкы орозо айт намазы окулган. Төртүнчү, ушул эле жылы зекет берүү парз кылынган. Бешинчи, Бадыр согушунан мурда катуу ооруга чалдыккан Рукуя согуштан көп узабай каза болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүйүктүү кызы Азирети Усмандын жубайы Рукуянын сөөгүн Умму Айман жууп, жаназасын Азирети Усман өзү окуган. Алтынчы, Савик окуясы болуп өткөн. Меккелик бутпарастардын башчысы катары эсептелген Абу Суфьян Бадыр согушунан кийин мусулмандардан өч алууну ниет кылат. Мусулмандардан өч алмайынча,
Аялдарыма жақындабайым, жуынбайым, жыпар жыттууларды сүртүнбөймүн деп ант ичип алган Абу Суфьян 200 аттуу аскери менен Мадинага жакындап келет. Мынча аскери менен мусулмандарга кол сала албашы белгилүү деши. Берген антын аткаруу үчүн жолго чыгып, Мадинадан 3 чакырым аралыкта жашаган мусулмандардын 2 үйүн, курма багын өрттөп, 2 мусулманды өлтүрүп, кайра артына качып кетет. Кабар уккан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир топ адам менен алардын изине түшөт. Бирок токтобой кеткен душманга жете албай калат. Бутпарастар качып бара жатканда оор болгондуктан азык кылып алган куурулган буудайланы ар кайсы жерге төгүп чачып кеткендиктен бул окуя савик, кыргызча мааниси куурулган буудай деп аталып калган. 7. Алгачкы курман айт намазы окулуп, курмандык чалынган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азан жана икомат айтпастан 2 рекет айт намазын окуп, анан кутба айтат. Анан 2 кошкорду алып келип, биринчисин курмандык чалып, Аллахым, бул сенин жалгыздыгыңа ыйман келтирген жалпы үммөт үчүн дейт. Экинчисин курмандык чалып, Аллахым, бул болсо Мухаммад жана анын үй бүлөсү үчүн дейт. Исламдагы алгачкы курмандык ушундайча чалынган. 8. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызы Зейнеп Мадинага келет. Мусулмандар Мадинага көчүп жатканда, Зейнептин күйөөсү Абу ал-Ас ага көчүүгө уруксат берген эмес эле. Бадыр согушунда мусулмандарга туткун болуп калат. Туткундан бошотулгандан кийин Абу ал-Ас Зейнептин Мадинага кетүүсүнө уруксат берет. 2 сахаба Меккеге барып Зейнепти алып келишет. Котормочулардын түшүндүрмөсү. Алла экөөнүн ыраазы болсун, Азрети Али менен Фатиманын үйлөнүүсү. Фатима пайгамбарыбыздын сүйүктүү кыздарынын бири, эң кенжеси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн өткөндөн кийин бир канча ай жашап, анан дүйнө салган. Пайгамбарыбыздан хадис айтып калтырган. Мына ушундай себептерден улам Фатима башка кыздарына караганда көбүрөөк айтылып, көбүрөөк эскерилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урук насили да мына ушул кызынан уланган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал тууралуу Фатима 5 аялдарынын ханайымы. Фатима менин боор этим, ким аны капа кылса, мени капа кылат деп айтканы бар. Фатима пайгамбарчылык башталардан 2 жыл илгери төрөлгөн. Меккеде пайгамбарыбыз тарткан азаптарды кошо тарткан. Анын кадыр баркы тууралуу көптөгөн хадистер айтылган. Айша энебиз, Аллахандан ыраазы болсун, атасынан кийин эле Фатимадан өткөн жакшы адамды көрбөдүм деп айткан. Дагы бир сөзүндө Айша энебиз мынтип айтат. Бир жолу Фатима биздикине келе жатты. Анын басканы кудум эле атасынын басканындай болчу. Алланын элчиси аны кош келипсиң деп тосуп алып, оң жагына отургузду. Анан ага акырын бир нерсени айтты эле, Фатима ыйлап жиберди. Анан дагы бир нерсени шуурады. Бул жолу Фатима көңүлү ачылып, күлүп жиберди. Кайгы менен кубанычтын мынчалык жакын болгонун өмүрүмдө көргөн эмес элем. Фатимадан мунун сырын сурасам, ал мен атамдын сырын ачпайм деп айтпай койду. Кийин атасы каза болгондон соң дагы сурасам, мынтип жооп берди. Атам мага биринчи шыбыраганда, ага Жабраил периште келип, жыл сайын бир жолу Куранды кайталап берерин, быйылкы жылы болсо 2 жолу кайталаганын, бул анын ажалы жакындаганын билдирерин, мен дагы көп узабай анын артынан бараарымды, өзүнүн менден илгери кеткенине кубанып жатканын айтты. Мен карман албай ыйлап жибердим. Ошондо, сен эмне аялдардын бейиштеги ханайымы болууну каалабайсыңбы деди. Мен кубанганымдан күлүп жибердим. Фатима пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге Мадинага көчүп келгенде, бойго жеткен курак эле. Бул убакта Азрети Алида баралына толгон учур болчу. Азрети Али пайгамбарыбызга туугандык жагынан да, ыйман жагынан да эң жакын адам эле. Пайгамбардын үйүндө тарбияланып, балдардын арасынан динди биринчи болуп кабыл алган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага хижрат кылганда,
жанын тобокелге салып, анын үйүндө жалгыз калган. Алланын элчисине эң жакын, жакшы көргөн, өзгөчө орду бар адам эле. Азирети Али Фатимага жуучу болууну ниет кылып, бирок уя алгандыктан мунусун ачыкка чыгара албай жүрдү. Фатимага жуучу болгондор көп эле. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга жумшак жооп берип, Фатиманы Алиге берүүнү ниеттенип жүргөн. Акыры Азирети Алини жанындагы кошуналары шыктандырып, Алланын элчисине киргизишет. Өзүнүн жуучуга киргендеги кызык абалын ал мынтип баяндайт: Алланын элчисинин жанына отургандан кийин ага эч нерсе айта албасымды түшүндүм. Унчукпай отура бердим эле. Эмне жумуштап келдиң? Деп сурады Алланын элчиси. Унчук албадым. Фатимага жуучу түшүп келбедиң беле? Деди ал менин сырымды окуп алгансып. Мен ооба дегенге араң жарадым. Сенде никеде ага тартуулай тургандай бир нерсең барбы? Деп сурады. Жок деп жооп бердим. Мен сага берген чопкот кайда? Деди. Ал менде сакталуу, дедим. Анда ошону тартуу кыл, деди. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызына Азирети Алинин жуучулугу тууралуу кабар берди эле. Кызы унчуккан жок. Мындан кызынын макулдугун билди. Бир айтымда Азирети Али Мадинанын сыртынан отун алып келип сатып, үйлөнүү тоюна даярданганы айтылат. Бул ары берекелүү, ары жупуну болгон тойго мухажир жана ансарлардан саналуу гана адамдар катышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам даарат алып, нике кыйып, анан Аллахым буларга береке бергин, булардын урпак наслин да берекелүү кылгын деп бата берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыз күйөөсү өзүнө жакыныраак жерде туруусун каалаган эле. Муну баамдаган Хариса бин Нуман деген мадиналык сахаба мечитке жакын жердеги бир бөлмөлүү үйүн тартуу кылды. Пайгамбарыбыз аны кабыл кылып, Айша энебиздин бөлмөсүнүн түндүк тарабында жайгашкан бул бөлмөдө Азирети Али менен Фатима энебиз жашап калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын үйүнө зыярат кылып, акыл насаатын айтып, батасын берип, кабар алып турчу. Мына ушул үйдө бейиштин мырзалары болгон Хасан менен Хусайн жана Умму Кулсум, Зайнап деген кыздар төрөлдү. Азирети Али менен Фатима баш кошкондон тартып, жупуну, кичипейил, үй бүлө болуп жашоо кечиришти. Азирети Али Аллахандан ыраазы болсун мүмкүнчүлүгүнө жараша үй бүлөсүн бакты. Алардын кам пикири тамак же кийим эмес эле. Алар дин үчүн жашап, дин үчүн кам пикирде болушту. Бир жолу Фатима жумушунун көптүгүн айтып, Азирети Али экөө кызматчы алууну каалаганын пайгамбарыбызга билдиришкенде, пайгамбарыбыз ага макул болбой, аларга атайын зыярат кылып келип, башына тарса бутуна, бутуна тарса башына жетпеген төшөгүнө отуруп, силерге силер сураган нерседен пайдалуураак ишти айтайын. Жатар мезгилде 30 жолу таспих, 33 жолу тахмид жана 34 жолу тагбир айткыла деп осуят кылды. Түшүндүрмө? Таспих Субханаллах, тахмид Алхамдулиллах, тагбир Аллаху Акбар деп айтуу. Котормочулардын түшүндүрмөсү. Башка үй бүлөлөр сыяктуу эле, бул үй бүлөдө да казан аяк кагышып калчу. Кээде алардын абалы пайгамбарыбызга чейин жетип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды жараштырып койчу. Ибн Хаджар жазат. Бир жолу Азирети Али менен Фатима таарынышып калып, Алланын элчиси келип аларды жараштырып чыкты. Ага, киргенде кабагыңыз бүркөө эле, чыкканда жылмайып кубанычтуу чыктыңыз, дейт сахабалардын бири. Мен үчүн эң сүйкүмдүү эки адамды жараштырсам, кантип кубанбайын, деп жооп берет Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам. Алла андан ыраазы болсун, Умму Салама айтат: Алланын элчиси менин үйүмдө олтурганда ага: үйүңөрдө олтургула, мурдагы караңгы доордогудай жасанбагыла, намаз окуп зекет берип, Аллага жана пайгамбарына моюн сунгула. Чындыгында, о пайгамбардын үй бүлөлөрү, Алла силерден кыжаалаттыкты кетирүүнү жана ушагайыңдан таза сактоону каалайт деген аяттар түштү. Аксап сүрөсүнүн 33 аяты. Алланын элчиси бул аяттарды Фатима, Али, Хасан жана Хусайнге окуп берип, мына ушулар менин үй бүлөм деп айтты. Мындан сырткары
Аятта жалпы үй бүлө тууралуу, тагыраагы пайгамбарыбыздын аялдарынын баары анын үй бүлөсү экени айтылган. Аяттын башталышы дал ушул момундардын энелери болгон пайгамбарыбыздын жубайларына тиешелүү болчу. Ал эми аларды көрө албаган шия агымындагы кээ бирөөлөр аят бир гана Азирети Алинин, Аллах андан ыраазы болсун, үй бүлөсүнө тиешелүү деп, башка аялдарын пайгамбардын үй бүлөсүнөн эмес деп эсептешет. Бул жалган, жала жана көрө албастык. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Али, Фатима жана алардын балдарын үй бүлөм деп айтканы булар пайгамбардын үй бүлөсү эмес деген күмөндөрдү жокко чыгаруу үчүн болгон. Чынында аяттын башталышы көрүнүп тургандай пайгамбарыбыздын жалпы жубайларына тиешелүү.